Санжар Турдукожоевич, айтсаңыз, ушул мен азыр перечинди карап атам да, ошол перечинде деген 8 пункттун реконструкциясы, лабораториянын курулушу, анан лабораториянын капремонту дейт. Ошол эле маселелер жазылып атат да. Негизги бизде ушу чек арада өткөрүү пункттарына тиешелүү болгон атайын рентген оборудование коюлса болобу? Кытай менен Кыргызстандын ортосунда, Кыргызстан менен Өзбекстан, Тажикстан, Казакстандын ортосунда чек аралар пункттарында коюлса болобу? Ошондой рентген оборудованиечи. Холодильниктердин ордунда кездемелер өтпөй тургандай кылыпчы. Ошого канча каражат сарпталат? Мындай планирование болду беле? Айтсаңыздар. Урматтуу Эльвира Жыргалбекова. Контрабанда маселеси көтөрүлүп атпайбы? Ошол маселе да чечилип калмакта. Кандай дейсиздер? Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, ошол 200 миллион техникалык жардамдын ичинен бир нече направление боюнча каражаттар бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө жалпысынан 200 миллиондун ичинен 142,5 миллион доллар освоение болду, же бул 71%дан жогору. Ал эми сиз туура айтып атасыз, бажы кызматы боюнча чек араларга көптөгөн жардам болгон. Бул жерде вет инспекция, фитосанитарный инспекцияга толук тиешелүү оборудование, мебель, ремонттор болгон. Ал эми бажы кызматына дагы тиешелүү бүт оборудованиялар келишимде көрсөтүлгөн. Кечиресиз, мен так суроо берип атам да, атайы рентген оборудование деп айтылат да, ошондойду биз коелу деген пландар барбы биздин мамлекетибизде? Анткени деген именно жанакы контрабанда маселеси токтолмокта. Бизде деген кеп эмнеде болуп атат? Кытайдан келген холодильниктер кездеме деп кирип атат. Персикти токторубуз персик болуп кирип атат. Чек арадан өткөрүүчү пункттарданчы. Ошол атайын рентген оборудование коюлса, бул маселе токтолмокта. Ошондой планда барбы же жокпу деп мен Санжар Турдукожоевич сизден сурап атам да. Эльвира Жыргалбековна, бүт для цели таможенного контроля деп толук оборудованиялар кирген. Мен болсом кайсы именно оборудование экенчи боюнча маалыматым жок экен, бирок болсо сиз айткан рентген оборудование болгон. Бажы кызматынын өкүлү жок биякта, Жок болуп атат. Санжар Турдукожоевич, сизде маалымат да жок, Билесиз, экономика тармагында эң орчундуу маселебиз бул көмүскө экономика. Көмүскө экономиканын проблемасынын жарымы жанакы контрабанда маселеси. Контрабанда маселесинин чек арадагы эң тиешелүү мындай орчундуу нерселер болуп туруп, ошо бөгөткө турган бул рентген оборудование. Кымбат мен билем, бирок ошондой маселени көтөрдүңүздөр беле? Евразеске барганда, ИАЭКтин министрлери жолукканда, биздин министрлер көтөрүп жатабы ошол маселени? Көтөрүп жатат. Кошумча маалымат катары бул жана битамонт деген оборудование бар. Аны жана ак тилекке, анан чалдабарга экини коюлду. Ал деген жанагы келип токтогондо эле анын баягы канча весин, ичинде эмне бар экенин, жогу экенин баары эле көрүнөт экен да. А бул тор карттагы ошол бетамонт эмес, бирок сиз айтып аткандай рентген эме бар болуш керек. Мен азыр ошону тактап көрүш, менде андай маалымат жок экен да. Мага берип коесузбу? Макул. Рахмат.